Ассаламу алейкум. Сен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Азыр мен сиздерге рулет салатты көрсөтүп берем. Баардыгын сууга алдын ала бышырып алып, ушинтип эзип чыгабыз. Картошканы, сабизди, жумуртканы, анан эми кызылчаны тюберкадан өткөрөбүз. Эми сабиздин майдаланганын жакшынакы тегиздеп чыгып, майонезди жукарак кылып сүртүп, картошканын дагы жаябыз. Анын үстүнө майонез дагы жукарак кылып сүртөбүз. Эми кызылчаны баардыгын болушунча жукарак кылып жайганыңыздар жакшы болот, анткени урулушу калың болсо кыйын болуп калат. Эми дагы майонезди сүрүп чыгабыз. Жумуртканы себеп туруп, ортосуна укропту себебиз, анткени кескенде жашыл болуп жакшынакай чыгат. Негизи ортосуна башка нерсе деле койсоңуздар болот. Мынакей секин оройбуз. Мынакей мен кичине калыңыраак кылып алыптым, ошого кыйналып жатам орогондон. Пакеттин ичинде чыгарбай туруп баарын тегиздеп алып, анан сыртын гүлдөп коебуз. Негизи өзүңүздөр каалагандай сыртын кооздосоңуздар болот. Мынакей рулет салатыбыз даяр. Эми ашкандарды эмне кылышты билбей, анан вирустук болсо дагы мандарин салат жасаганды көрсөтүп коеюн деп жасап койдум. Буга дагы сабизди жакшы кылып тегерек кылып жайып чыгып, майонезди ортосуна кичине сүртүп, картошканы коюп, жумуртканы, анан кызылчаны коюп туруп тегеретебиз. Пакетти жакшылап томок кылып алгандан кийин ачабыз. Ачып, ортосун чукурайтып, эми өзүңүздөр каалаган жалбыракты коюп койсоңуздар болот. Мынакей мандарин салатыбыз даяр. Эгер мүмкүнчүлүк болгондо көбүрөөк кылып көрсөтөт элем, бирок ушул эле ашкан үчүн бирөөнү эле кылдым. Рахмат чоң, Аллах ыраазы болсун. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.